Урматтуу мекендештер, урматтуу социалдык тармактын колдонуучулары. Бүгүнкү сиздерге видео кайрылымдын себеби китеп жана китеп басма темасынын тегерегинде болмокчу. Негизи эле китеп адамды ар тараптан өнүктүрөт, өстүрөт, өзгөчө логикасын, критикалык ой жүгүртүүсүн, фантазиясын, ойлонуу горизонтун кеңейткен күчтүү куралдардын бири болуп эсептелинет. Ошондуктан адам эгер өзүн өстүрөм десе, өзүнө ар түрдүү баалуулуктарды алам десе, китепке көп көңүл бөлүп, китеп окууну адатка айландырыш керек деп эсептейм. Ал эми китепти басма жаатын карап келе турган болсок, Кыргызстанда акыркы мезгилдерде өсүш бар. Бирок ошол өсүштү бүгүнкү күндө акындарыбыз, жазуучуларыбыз өзүнүн каражаттарына бүгүнкү күндө чыгарып келатат. 2017 жылы гана Маданият министрлигине кыргыз тилин өнүктүрүү программасынын алкагында 17 миллион сом бөлүнүп, ага бир канча китептер чыккан экен. Биз ал китептердин тизмесин карап көрдүк. Көбүн эсе кесипкөй тармактагы китептер. Аларды баягы тар чөйрөдө колдонгондуктан элдин калың катмарына жеткирүү мүмкүнчүлүгү аз болгон экен. Жана ал боюнча мынакей элдин дагы маалыматы мен ойлойм аз деп. Быйыл ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. 16 миллион сом дагы Маданият министрлигине бөлүнгөн. Анан кайсы китептерди чыгарабыз, кандай китептерди, кандай таасирдүү китептер, жакшы китептер бүгүнкү күндө чыгаруу мүмкүнчүлүгүбүз бар деп бир канча талкууларды жүргүздүк. Атайын комиссия дагы түзгөнбүз. Бул комиссия бизге бир канча китептерди сунуштады. Мисалы, дүйнөлүк классикаларды карап келе турган болсок, Гулливердин саякаттары, же болбосо Башы жок чабандес, Мартин Иден, бөбөктөргө арналган кышкы жомоктор, жазгы жомоктор, жайкы жомоктор топтомдорун сунуштап атат. Манас эпосуна арналган бир канча китептерди дагы сунушталды. Кыргыз авторлары дагы арасында бар. Бирок сиздер менен дагы кеңешүүнү туура көрдүк. Баягы араңыздарда китеп окугандар, абдан кызыктуу китептерди окугандар, мына ушул китептерди чыгарсаңар эл кызуу окуйт эле деген мен ойлойм окурмандар бар. Мына ошол тизмелерди бизге сунуштасаңыздар. Ал сунушту 3 багытта күтөбүз. Биринчиси кыргыз авторлордун чыгармаларын сунуштасаңыздар. Экинчиси дүйнөлүк классикалык чыгармаларды, өзгөчө кыргыз тилинде котормосу бар чыгармаларды бизге сунуштасаңыздар. Үчүнчүсү дүйнөлүк аянтчаларда бүгүнкү күндө тренд болуп аткан, абдан популярдуу болуп аткан китептер, бирок кыргызчасы жок. Ушул которсоңор, анан чыгарсаңар эл абдан кызыгып окуйт эле деген китептерди сунуштасаңыздар, биз ошолорду карап көрүп, быйыл чыгара турган мүмкүнчүлүгүбүз барларды быйыл чыгаралык. Котормолчу которо ала тургандарыбызды быйыл которолук дагы эмки жылкыга даярдап чыгарууга баягы пландайлык. Ошондуктан ошол баардык сунуштарды биз 10 августка чейин күтөбүз. 10 августтан кийин бул комиссия менен атайын талдап көрүп, анан китептерди чыгарып, айылдык, райондук, шаардык китепканаларга таркатып, ал жерде окурмандарды ошол китептерди окууга чакырабыз. Рахмат.